Мунара Матиевадан мен да челленджди кабыл алам. Жаңы жылдык маанай жаратуу үчүн сөзсүз түрдө анча-мынча атрибуттар керек болот бизге. Кийип алайын. Ал эми жаңы жылдык дастаркон тууралуу ойлонуп атсаңыздар, меню түзөйүн дей турган болсоңуздар, биз алдыда сиздер менен меню түзүү үчүн атайын ашпозчубузду чакырганбыз. Нурдөлөт Копоев өзүнүн жумуш ордунда экен. Ооба, ашкана бурчундабыз. Бизге жакыныраак келиңиздер. Анткени жаңы жылдык дастарконго сонун бир салат жасайбыз. Аны болсо Адис Иманалиев, атайын ашпозчу келип калды. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келипсиз. Жаңы жылыңыз менен. Жаңы жылда ар дайым дастарконду үйдө ким жасайт сиздин үйдө? Жеңем жасайт негизи. Анан сиз дегустаторсузбу? Ошондой. Же кичине өзүңүздүн кеңештериңизден айтасызбы? Кете айтып коем. Бирок жеңелер болбой эле өтөт. Ооба, өтөт. Былтыр жаңы жылда уй жылын тосуп атканда чөп чар көп болуш керек деп айтышты эле. Быйыл болсо жолборс жылы келатат. Этти көп колдонгула сөзсүз болуш керек дейт. Ансарына сиздин салатта дагы эт кошулат экен, э? Ооба, эт кошулат. Кандай даам даярдап беребиз? Эки түр даам болот. Эки түр даам даярдайсызбы? Анда жетишишибиз керек экен. Башкарды эмне керек болот? Бул жака келбейсизби? Жок, мен карап турайын. Карап турганыңыз жакшы экен. Биздин Адис жетишет. Адис биз билгенден Бишкектеги мыкты ресторандардын башкы ашпозчусу. Канча жыл болду? 11-жыл болот. О, Жакында бул. каяктан үйрөндүңүз эле алгач? Кантип келип калдыңыз эле ашпозчулукка? Россиядан эң башында. Эл катары мигрант болуп кеткенсиз. Көчө шыпыра албай койдуңуз. Башка жумуш кыла албай койдуңуз. Колдон келбей койдубу, кандай? Жок, болду эң башында. Дос балам жумушка чакырып калган. Ошонун себебинен уже ашпозчу болуп кеттим. Ашпозчу болуп кеттим. Помидор жана калемпир тууралып атат. Ошондой эле эт керек экен. А бул быштак окшойт, э? Ал сыр брынза. Брынза сырын майдалап туруп эле. Нурдөлөт мырза, сиз бизде доска болсо, ошол доскага менюну жазбайсызбы? Жакшы болот. Эгер болсо. Анда мындай айтып берели. Помидор менен кадимки перецти кошуп аралаштырган турабыз. Ооба. 3 бурчтук кылып туурап алып атабыз. Мен жардам берсем жакшы болот беле? Жакшы болот болчу. Айтыңыз мага кандай? Оливки буяка кетет. Сыр кетет негизи. Оливки, сыр. Кичинекей тарелкабызга. Акырындан. Оливкинин? Так, бул как бы оформление смолда болуп кетет да. Оформление атар. Ушуну жаза берейинби? Ушул сиз жасасыз. Келиңиз, мен деле жаза берем. Анан салаттын үстүнө коюп коебуз. Тоголоктой турбайсыз, куруттай кылат турбайсыз. Бериңиз мага. Так. Андан кийинки кезек. Экинчи салатыбыз биздики могу пай менен болот. Азыр бир салатты. Достор, биз эки салаттын түрүн да көргөзүп берген турабыз. Бул кытыраак картошка. Буга эт кетет. Эт ушуга кошулат экен. Баштайбыз. Бул салаттын аталышы? Бул негизи жеңил салат деп аталат. Бул жеңил салат. Греческий смолду. Рукола колдонобуз, буяка листья салат эмес. Котуруңуз, бирөөнү башта котуруңуз. Экөө болуп кетти да. Биз деген адашып кетебиз андай бирден. Бул грек салатына бизге керектелди помидор, бадыраң, перец болгарский, рукола. Кошобузбу? Даярдай бериңиз. Ушу салатыңызды даярдай бериңиз. Мына телекөрүүчүлөр да көрдү. Буга чөптү кошуп атабыз. Буяка маслинаны да кошуп коебуз. Так. Мен куруттай эле кылып атам, боло берсе керек, э? Боло берет. Буяктын заправкасы жеңил эле. Лимонный сок кетет. Лимондун ширесин сөз кошот, э? Түрк туугандар эмнегедир баардык соустарды ушул лимондун ширеси менен аметишет, э? Ооба. Лимондун жарымын сыгып атат, буйруса эң сонун грек салаты пайда болот азыр. Буяка май колдонобуз. Май. Туз керек бизге.
Жеңил салат экен да. Ооба. Бат эле? Бат эле. Болду, ушунун баарын аралаштырып. Аралаштырайынбы? Ооба. Бериңиз. болот. Аралаштырып туруп салып. Биринчи салатыбыз даяр. Экинчисин анда Отур, бул бүттүбү? Ушу менен кооздойт да азыр Адис муну. аны Салып куруп менен берейинби? шашпай бостап кой. Муну да минтип бир салып атканды бир көргөм да мындай. Аралашпай калды окшойт го, меники же аралаштыбы? Аралашты. Өтө жеңил, лимон ширеси менен даярдалган салат. Бунун четтерине коюп салсак. Муну чекесине карасызчы. Чемишкенин данеги дагы. Кандай? Салаттын үстүнө койсоңуз. Мындайбы? Ушуну ар кайсы койсо кичине. Рет менен коюлганда да кээде. Болду, анан чемичкедин. Семич. Достор, чемичке сээп коет экенбиз. Көрөсөз. Көп эле сөө берем. Аябайт экенбиз. Мына, даяр болдубу? Даяр болду. О, биринчи салатыбыз даяр. Экинчи салат. Салаты даяр, караңыздар, көрүңүздөр. Экинчи салат. Биздики Кытай. Азыр. Мынакей. Буйруса, бираздан кийин даамын көрөбүз. Мына экинчи салатыбызга. Анда экинчи салатты баштай берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүңүздөр, Бизге пай керектелет экен. Куурулган картошка, тойдон келген эт. Албетте колдонсо болот. Анан калемпир. Калемпир колдонобуз. Кызылынан колдон келишир. Бир өнчөй кылып кесип алат экенбиз, Ооба. Бизге жетиштүү. Бизге жетиштүү. Пияз. Пияз кетет. Пиязды да башкача узун-узундан туурайт экен, э? Бул незе китайский салат да. Кытай салаты. Бүт бары кытайлар соломка. Китайская нарезка. Узун жанагы палочкадай кетиш керек турбайбы? Адис, сиз өзүңүз канча элдин ашканасын мыкты билесиз? Жанага канча убакыт керектелет? Билбейм, 10 жылдын ичинде бир кичине жакшыраак үчөөнү билем. Үчөөнү, төртөөнү. Татымалдар менен айырмаланат да, негизгиси ашканалар. Ооба. Мисалы, ошондон эле айтып атпайсызбы, пакистандыктардын татымалдары бир шумдук. Дагы андан кийин Так, буга соевый заправка болот бунуку. соевый. Биздики биякта соевый заправка. Так, Андан кийин калемпир кошулат окшойт, э? калемпир кошулат албетте. Мен дал ушундай грек салатын Кудай буйруса жасайм. Вейсу деген специя. Эмне деген? Вейсу деп коет. Вейсу. Китайский. Бул эмне даам берет? Бул усилитель вкуса, например. Даам. Кристаллик деп коет го. Биякта bizde ошого да. Ошону эле? Ошону. Анан биякта ачуу калемпир. Себеби бул ачуу болушу керек, э? Дагы? Бияка албетте май кетет. Ашпозчунун колунан жөнөкөй эле даамдарда бир сонун көрүнөт да, аралаштырайын, э? Карачы, мен деген жардамчысы болуп Бул атпаймынбы? жаңга кайсыга кошулат? Ушуга кетет. Ушуга? Үстүнө оформлениясына кетет. Көрөбүз азыр. Салганга табак даярдайбыз. Адис, бир сыйра кайталап койсок, картошка пайы, тууралган бышкан эт, сууга бышырган. Сууга бышырылган. Анан бизге калемпир кетти, болду, э? Калемпир, пияз. Пияз. Анан арахис кетет. Помидор кошулбайт. Помидор кошулбайт. Арахис кетет. Острый арахистер да бар, ошону колдонсок дагы жакшы болот. Биз азыр соленый менен колдонуп атабыз. Соленый, туздуу. Анда кана эмесе кайсыл тарелкага салайын? Алдагы тарелкага салайын, э? Туз кошпойт окшойт, себеби бизде деген соевый заправка. Соя болгондугуна байланыштуу. Бул Кытай салатын Кытай таякчасы менен жеш керек. Монтип салып аткан бир билем да, монтип салыш керек болот да. Ушундай бир жолдору бар андачы. Жалпы айтпай салыш керек деген. Көптүрүп салып турбайбы.
Андан кийин эмне кылабыз? Арахис кетет. Арахис. Баарын эле сөбүрсөз болот. Дагы бир сыйра 2 салатты көргөзүп, кетчү азыктарды кайталап айтып берип коңуз, аралаштырып кошуп дегенде. Бул жеңил салат, греческий салат. Бадыраң, помидор, перец, сыр брынза кетет, маслины менен. Заправкасы лимонный сок менен, май менен, туз. Болду, эң жеңил жөнөкөй дастарконуңуз көрүпкө келет. Бул салат сиздердин оюңуздарча кандай чыкты деп ойлойсуз? Урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзгөчө Кытай салаты, ачуу салат болуп саналды. Мен билгенден калемпирди турадык, картошконун пайын майга кууруп алдын ала даярдап алганбыз. Жана ошондой эле пияз, анан эт. Арахисти үстүнө кошуп коебуз. Кана? Эми бир сыйра жыйнап элейин азыр. Ирээктеп кереги жокторду ара алалы. Анткени азыр өзүбүздүн ашканабызда конок болобуз. Даамды жейбиз. Кичине айтпаңыз. Себелеп коеюн. Мен дагы. Санатага менчи. Жаңы азыктардын пайда болушу, жаңы салаттардын пайда болушу бул ашпозчулар өздөрү ойлоп табабы же кандай болот? Ушул жагын айтып бериңизчи. Айталы, кафелерде көп заказ кылган салаттарды бир үйүп ашпозчу ойлоп тапкан да бир учурда же кандай? Кантип байып турат бул? Эми бул кандай айтам, усовершенство деп беришет да. Кайгы ушундай эле нерсени греческий де болсо, бүчөлө, например, рукколами, эми листья салат менен берет. Ушундай ар кайсы башка зелендер менен деле колдонсо болот да. Кана? Колгоңуз чечип салып кенен жей берсеңиз болот. Кана жеп көрөлү, алгач Кытай салатын жеп көрөлү. Соянын даамы басымдуулук кылат экен. Арахис болсо кошумча. Өзгөчө бир даам. Арахис сонун даам берип коет эле. Арахис сонун даам берет экен. Сизге кандай таасир берди? Арахистин даамы мага жакты да. Кана? Эми грек салаты өзгөчөлөнгөн, Адис айткандай, башкача ыкма менен жасалыптыр. Буюрса жаңы жылда эң сонун дастаркон көрккө келет экен, анткени грек салаты бул жеңил салат. Аны ошондой эле майлуу, күчтүү салатка бул Кытай салаты эң сонун. Жаңы жылдык каалоо тилексиздер болсун анда. Жаңы жыл баарыңарды куттуктайм. Келе жаткан жаңы жылыңар менен кааларым үчүн ден соолук, узун өмүр, оорубагыла, ден соолук обязательно. Ана курсагыңар ток болсун деп коебуз. Той боло берсин деңиз. Кайсы салаттарды сунуштайсыз жаңы жыл күнү? Жаңы жылда ушул көп акча каражаты менен да албайт. Эми үйдө бүт барында эле бар го дейм. Картошка, ушундай жеңил түрдүү салаттар жасоо. Ийгилик каалайбыз сизге. Бир нече секунд, бир нече убакыттын көз ирмемдин аралыгында эле бизге 2 сонун дастарконго салатты даярдап берди. Адиске терең ыраазычылык билдирип, рецептти эстеп калабыз. Эгерде сиз эсиңизге тута албай калган болсоңуз, Facebook жана YouTube, Instagram баракчаларында дал ушул рецептти кайрадан кайталап көрсөңүз болот. Бизде таңкы мейманыбыз Адис Иманалиев болду. Сонун даам жасап берди. Тамагыңыздар даамдуу болсун.